Тема натурал сандарды бөлүү. Натурал сандарды көбөйтүү амалына тескери болгон амал бөлүү амалы болуп эсептелинет. Бизге берилген P көбөйтүлгөн B барабар A барабардыгы орун алса, анда A бөлүнгөн B барабар P барабардыгы жашайт. Же болбосо P бизде тийинди, A бөлүнүүчү, B бөлүүчү болуп эсептелинет. Бизге берген мисалда 20 алмурутты биз 4 адамга бөлсөк, көрүп тургандай Асан, Үсөн, Марат, Айша ар бири 5тен алмурут алышат. 5 бизде тийинди, 20 бөлүнүүчү, 4 бөлүүчү болуп эсептелинет. Ал эми тийиндини бөлүүчүгө көбөйтсөк, биз бөлүнүүчүнү алабыз. Мындан биз көрүп тургандай көбөйтүү амалы бөлүү амалына тескери экендиги көрүнүп турат. Ушул эле сыяктуу биринчи учурда 6 алманы биз бөлөлү 3 адамга, анда биринчи адам 2 алма, экинчи адам 2 алма, үчүнчү адам 2 алмага алышат. Көрүнүп тургандай тийиндибиз 2. Ушул эле сыяктуу экинчи учурда 6 алманы биз 2 адамга бөлсөк, анда биринчи адам 3 алма, экинчи адам 3 алма. Демек 3төн тиет ар бир адамга. 70 тыйыныбызды 7 адамга бөлсөк, анда ар бир адам 10дон тыйын алат. Тийиндини бөлүүчүгө көбөйтүп, биз бөлүнүүчүнү алабыз. Же болбосо биз көрүп тургандай көбөйтүү амалы бөлүү амалына тескери амал экендиги көрүнүп турат. Демек 70 тыйынды 7 адамга бөлсөк, 10дон тыйын алышат ар бир адам. Ал эми 10дон тыйынды ар бир адам 10дон тыйын берсе 7 адам, анда 70 тыйын болот. Ушул эле сыяктуу биз разряды чоң болгон 7695 санын 5ке бөлсөк, же болбосо 7695 сомду 5 адамга бөлсөк, анда биз аны ыңгайлуу болуш үчүн столбик аркылуу бөлөбүз. 7995ти жазып, андан бөлө баштайбыз. Биз көрүп тургандай эң чоң разряд 7000 миңдиктер разрядында 7 санын карайбыз. 7 саны 5ке бөлүнөт. Ал кайсы санды 5ке көбөйтсөк 7 санынан кичине же 7 санына барабар болуш керек. Биз көрүп тургандай 1ге 5ти көбөйтсөк, 5-5тен 7ден 5ти алсак 2. Калдыгыбыз ар дайым бөлүүчү сандан кичине болуш керек. Биз көрүп тургандай 2 5ке бөлүнбөйт. Жүздүктөр разрядында 6 санын
экинин жанын алып түшөбүз. 26-ны 5-ке бөлсөк, анда экинчи жүздүктөр разрядындагы сан бизде 5 болот. 5-ти 5-ке көбөйтсөк, 25, 26-дан 5 алсак 1. 1-ди 5-ке бөлө албайбыз. Ондуктар разрядында 9 санын алып түшөбүз. 19-ду 5-ке бөлсөк, анда ондуктар разрядында сан 3 болот. 3-тү 5-ке көбөйтсөк 15. 19-дан 15-ти алсак 4. 4-тү 5-кө бөлө албайбыз. Бирдиктер разрядында 5-ти алып түшөбүз. 45 болот. 45-ти 5-ке бөлсөк болот. 9-ду 5-ке көбөйтсөк 45. Калдык 0. Калдык 0 болгуча бөлүнөт. Биз көрүп тургандай 7695 санын 5-ке туура бөлгөндүгүбүздү текшерүү үчүн анда биз тийиндини берилген 1539-ду көбөйтөбүз 5-ке. 5-ти 9-га көбөйтсөк 45. 4-тү жогорку разрядка беребиз. 5-ти 3-кө көбөйтсөк 15. 4 менен 9, 1-ди 19. 1-ди жогорку разрядка 5 көбөйтүлгөн 5 25, 26. 2-ни жогорку разрядка 1 көбөйтүлгөн 5 5, 2 менен 7. Демек биз туура бөлгөндүгүбүз келип чыкты. Ушул сыяктуу бөлүнөт.